Кыргыз Республикасынын аймагында атомдук станция пайда болот деп билдирди энергетика министрлиги. Чакан кубаттуулуктагы атомдук станцияны куруунун техникалык экономикалык документтерин даярдоо тууралуу макулдашууга кол коюлду. Тактап айтсак, Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Россиянын Русатом акционердик коому кызматташат. Бул маселе Сочи шаарындагы эл аралык форумда каралды. Форумда министр Таалайбек Ибраев атомдук энергетика биздин өндүрүштүн негизги каражаты боло алат деп белгиледи. Не зависит от погодных условий, позволяет обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию. На продолжительное время из-за низкой топливной составляющей обеспечивать базовую нагрузку. Более того, АЭС малой мощности — это меньшие капитальные затраты по сравнению АЭС большой мощности и более короткий период сооружения. Буга чейин министрлик Борбор Азия өлкөлөрүндөгү электр энергиясына болгон таңкыстыктан качуу үчүн электр булагын алуунун башка жолдорун табуу маанилүү экенин белгилеген эле.